Сапатты şu медициналык айымдарга ana şu мүт сапат болсо сөзсүз. Жээнкүл Байытова 50 жылдан ашуун өмүрүн саламаттыкты сактоо тармагына арнаган кесипкөй медайым. Учурда ал Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда балдарды алдын ала эмдөө жана кеңеш берүү кабинетинин медайымы болуп иштеп келген болсо, бүгүн ардактуу эс алууга узатылды. Бул иш-чарага саламаттыкты сактоо министринин Баткен облусундагы координатору, облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору Бөрүбек Фарзбек катышып, жарым кылым өмүрүн медицина тармагына арнаган Жээнкүл Байытовнага ден соолук бакубат жашоо каалап эжен басып өткөн иш тажрыйбасы жаштарга өрнөк боло турганын баса белгилеп, ыраазычылык дипломун тапшырды. Жээнкүл эжеге Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун медициналык кызматкерлерин жана жеке өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдирем. Жээнкүл Байытовна өз кесибин сүйгөн мыкты адис, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоонун эмгек сиңирген кызматкери. Саламаттыкты сактоонун мыктысы. Азыркы күнгө чейин ал Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда балдардын алдын ала эмдөө жана кеңеш берүү комитетинин медайымы болуп иштеп, жаш адистерге өз тажрыйбасы менен бөлүшүп келген. Ак эмгек эч качан кайтарымсыз калбайт деген сыңары ден соолук сакчысына элге көрсөткөн кызматынын акыбети кайтып, эми мынтип жамааты ардактуу эс алууга узатып жаткан. Кичинемден жакшы көрүп, Кызылкия медучилищесин бүтүп, мына 50 жыл медайым болуп иштеп, балдарды алдын ала эмдөө иштериде иштеп, ушу балдарды 13 инфекциялык оорулардан коргоп келдим десем жаңылышпайм. Бул медайымдыкта основной аракетчилдик керек экен. Анан өтө жумушуңду сүйүшүң керек экен.